Бүгін 15 март. Бүгін Озачар ушул жерде болот. Бүгін Хамзанын сбору жабылат. Бүгін Хамзага акчаны өткөрүп беребиз. Асландын сборун ачабыз. Бүгін жыласта болуп келе бересиздер. Ушул жерге бүт дайындатып коебуз. 400 адамды, 500 адамды. Бүгүн да айтканда тарыхый күн себеби Кыргызстанда эң чоң сумма ушул чогулду да. Азыр биздин өзүбүздүн эжекелерибизден Хамзанын сборуна дагы мурдатан чогулуп жүргөн экен. Азыр мына Аслан менен Хамзага да алып келип берди. Себеби уже Хамзага буйруса акча жетип калды. Азыр отчету болуп атат. Бул сага уже жылкыда дагы береке болот го. Азыр видео чыгат. Ушуну бир эжекебиз таштап кетти да. Ушуну бир эжекебиз келип таштап кетти мына. Мына эжебиз таштап кетти. Машинаны ич. Эжеке бир ооз сүйлөп коесуз, биздин телефонго дагы мына эжекебиз мына машинаны таштап кетти. Чоң рахмат, балдар дагы ыраазы. Интернеттен көрүп барыбызды кыргыз эли көрүп атпайбы жалпы. Анан биз дагы артта калып отурбайлы деп кичинекей көбүктөрүбүздүн келечеги үчүн эс болуш үчүн. Бир аз да болсо салымыбыз болсун деп Аллахтын ыраазычылыгы үчүн колубуздан келгени болсун деп могу машинаны алып келдик.